Элдик курултайдын экинчи күнүндө сөз сүйлөгөн Ош облусунун Алай районунун тургуну Базарбай Тобокелиев мугалимдик кесипке акысыз окутууну сунуштады. Ал 50 жыл мугалим болуп иштеп пенсияга чыккан. Айтымында учурда жаштар агартуучулук кесипке акы төлөө негизинде окушат. Делегат келечекте мугалимдик кесипке даярдоодо акы төлөө системасын жоюп салууну сунуштады. Алар Россия, Казакстанда жүрүп окубай эле диплом алышууда. Анан мектепке келип, андагы билим деңгээлин аксатып жатат, деди ал. Казанда болбосо кашыкка чыгабы? Өзүндө болбосо балдарды эмнеге окутат? Эмнени берет балдарга? Мен ушуну баса белгилеп айткым келет. Анан кийин медициналык тейлөө жагын айткым келип атат. Азыр ооруп калсаң өтө эле кыйналасың. Больницага барсаң акча сурайт. Дары-дармектер аябагандай кымбат. Урматтуу президент, ушул жагындагы жакындан керектүү адамдарга сунушуңузду берип айтып, ушул жагын контролдотсоңуз жакшы болот эле.